Бул кызмат көрсөтүүлөр тууралуу жарнама шаар бийлиги тарабынан мыйзамсыз деп табылып, алып салынды. Ошону менен бирге курулуш материалдарын саткан тарапка протокол түзүлүп, 13 000 сом айып жазылды. Бүгүн мэриядан тазалык менен чогуу бизге баннер боюнча протокол түзүп, штраф жазып, ошону 1 айдын ичинде төлөп коюш керек болот. Буга чейин эскертүү бизге берелик. Ошон үчүн мен сурагам, биз үчүн уведомление өзүнө чечкиле мынча убакыт беребиз деп айткан жок. 2023 уруксат бар болчу, азыр уруксат 2024 түзө элекпиз. Атайын түзүлгөн комиссия шаардын көркүн бузган сапатсыз, мазмунсуз көрнөк жарнактар менен күрөштү дайыма жүргүзүп келет. Өткөн жылы 300гө чукул протокол түзүлүп, 5000ден ашык жарнамалык жазуулар алынган. Мындай чара көрөрдөн мурда адистер жарнакты жайгаштыруу эрежелеринин сакталышы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кулактандырууларды таратат. Ар бир чарбалык субъект деп коет эмеспи? Ошолорго биз деген эскертме баракчаларын түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошого карабастан мынакей орусча айтканда самовольно деп коет. Өзү билемдик менен реклама конструкциялары полностью илинип алынган. Буга чейин рейдтик иш-чаралар жүрүп келген. Ошого карабастан мыйзамсыз реклама конструкциялары кайра коюлган себебинен бүгүнкү күндө дагы ушу жарнама конструкцияларын тазалоо иштери жүрүп жатат. Комиссиянын курамында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын өкүлү дагы бар. Ал кыргыз тилиндеги жазууларды тескеп, эгер кемчиликтер аныкталса оңдоого кеңеш берет. Уруксаты бар плакаттар, көрнөк жарнактар болсо, ал жерде эгерде мыйзамдуу болот, бирок ал жерде мамлекеттик тилдеги жок болсо, анда биз алганга туура келет. Анткени биринчи кезекте мамлекеттик тилде болуш керек көрнөк жарнак, андан кийин анан расмий тилде болуш керек деген нерсе бар. Ал жерде такта жазылган эң биринчи шрифттеринен бери биринчи чоң болуш керек мамлекеттик тилде, андан кийин анан башка расмий тилде болуш керек деген. Бишкек шаарында жеке компанияларга тиешелүү жүздөгөн көрнөк жарнак бар. Рейдтик иш-чаралар мындан ары дагы улантылып, мыйзамсыздарын демонтаждоо жүргүзүлөт. Чектен чыккандарга 1000 сомдон 13 000 сомго чейин айып пул каралган. Уланбек Тиканбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.